Evet, ölçük bile verdi. Süet barboyçu kıraydı. Базар Коргон районунун Талдыбулак айылында сарайда өрт чыккандыгы тууралуу маалымат ушул жылдын 27-сентябрында тийиштүү кызматтарга келип түшкөн. Окуя болгон жерде кароо иштери жүргүзүлгөндө өрттөнгөн сарай ичинен жансыз кишинин денеси табылган. Ушул эле айылдын тургундары Самиев Калбатыр жана Мунира аттуу келин ушул жаранды өлтүрүп, андан кийин мал сарайга алып барып өрттөп жибергендиги аныкталды. Азыркы учурунда бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-статьясы тактап айтканда киши өлтүрүү фактысы менен кылмыш иши козголуп, шектүү катарында 2 жаран тең суралып, Базар Коргон райондук иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Менен ал бет колун күйүтүп калып атат. Колдагы четкелерди алып, Кылмышка шектүүлөр окуя кандайча орун алганын көрсөтүп беришти. Шектүү айымдын айтымында маркумду өлтүрүү ниети болгон эмес жана кылмыштын ишке ашышында экинчи шектүү күнөөлүү. мен bu акеден корктум. Өзүгө келсе мен бүйөргө алып келип ташап кетет деген ойго бардым. Өрттө беришиге мен хаялымга келбеди. Ооба. Оглон звонок кылган сразу билдим мен. Мен майордамын кегиле дедим. Туура барап келди. Айылдыктар эки шектүү тууралууда оң мүнөздөмө беришпейт. Алардан айырмаланып, маркум терс жактары байкалбаган. Оор басырыктуу инсан катары сыпатталат. Ал кыз бир жолу ошо уурдук кылып камалган кыз эле. Камалып чыккандан кийин деле неме кылган эмес. Мойнуна алып мен бирөө айтып, сен мынандай болбо, мына жолго жүрбөгүн, мына жолго кирбегин деп айтса жаман көрөт эле. Шеригим мурда бирөөлөргө атам деп мылтык менен неме кылып анан колго түшүп камалган. Örtegen tutken uşağımı tanımadığız evde içinde. Bekerge alıp gelmedim ben bir yer yılını. Benim kolum tekke yok rahmetli. Beni yamanlık kılay yok seni. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.